Назира менен Анжелика кайрымдуулуктун айынан кайым айтыша кетишти. Алып баруучу актриса, блогер Назира Айтбекова учурдагы кайрымдуулук кылып, бирок видеого тартып элге чыгарып жаткан инсандарга кайрылуу калтырган. Кайрымдуулук хайпка айланып кетти. Негизи бирөөгө көмөктү жөн эле ар бир адам жүрөгүнөн чыккан үчүн, жардам бергиси келген үчүн, өзү үчүн кылат жана ал отчет өзү үчүн керек. Оң колуң бергенди сол колуң билбеш керек делинет го. Жашаган жерин, балдары менен тизип алып, өзүн тартып, ушунун колунда жок экен, анан мен кыйраттым деген видеолору бирөөнү басмырлап, өзүн бийик даражага чыгаргысы келип аткандай сезим келет. Баскан турганына чейин фото, видео кылып, анан камерага роль ойноп кажети канча. Элге аябай көрүнгүң келип атса, ыр айтып же ырдап чыкчы, бай болгур, дейт Айтбекова. Көп өтпөй Анжелика өзүнүн баракчасы аркылуу кайрымдуулукту көрсөтпөй кыла албайбыз. Элдин жашоосуна аралашкан инсандар туура түшүнөт. Таш боорлор, хайп деп бизди жаман көрүп, өзүң же башкаларды жыргатпай жата берет. Акылсынып, ушундай күндөрдө эсиңерге келип, унчукпай эле байкоочу боло бергиле да эми деген пикирин жазып чыкты. Мындан улам интернет колдонуучулары бул пикир Айтбековага болгон жооп деп божомолдошууда. Маалымат булагы аргумент чекит KG. Өмүрбек Бабановдун эжеси каза болду. Бүгүн Казакстанда Тараз шаарында Өмүрбек Бабановдун эжеси каза болду. Эркайым Бабанова узак оорудан кийин каза болгону белгилүү. Анын сөөгү бүгүн Тараз шаарында коюлат. Белгилей кетсек, Өмүрбек Бабанов 6 бир тууган. Маалымат булагы аргумент чекит KG.